Насип мырза, айтсаңыз, бул азыр бул кредиттин акчасы пайыздык чейин төлөнүп атат, туурабы? Туура, чөй төлөнүп атат. Ошол маалыматтычы мындай кененирээк ачык эле да, мында бизден бул өзү мына долбоордун кабыл алганына качан ратификация өттү эле мурункусу? Кайсы жылы? Долбоор биринчи келишимге 2017 жылдын 28 февралында кол коюлган. Андан кийин Себептери ошондон бери мына мисалы үчүн конкурстун жеңүүчүсү аныкталбаган себептерин айтпайсызбы? Эмне себептер болуп калды? Кандай себептер болгон? Сиз азыр айтышыңыз мүмкүн. Мен жакында келдим, 1 жыл болуп калды иштегениме, мен ага чейин маалыматым болбой калды дешим мүмкүн. Ошого окшогон маалыматты кененирээк бериш керек эле да. Биз азыр бул кредиттин акчасын биз эмес, мисалы үчүн өзүңөр төлөп атасыңар. Долбоор боюнча кыска кумскоча маалымат бере кетсем, жалпы суммасы 138 миллион. Билем, бул боюнча бизде маалымат турат. Эң негизги себеби бул баягы бир лот менен конкурс өтүп, банкка, фондко жиберилген. Анан фонд тарабынан мунун белгисиз себептер менен эмеси жыйынтыгы четке калып калганда, мисалга айта кетсем, биринчи конкурс боюнча электр станциялары тарабынан баягы оценочный, кандай десем, болжолдуу конкурстун жыйынтыгы 16 июнда, 23 жылдын 16 июнда жиберилиптир. Бизге фонд тарабынан 23 жылдын 8 декабрында жооп келген да. Азыр мындай да. Сиз айтып аткан маселенин баарын биз билебиз. Мунун баардыгын биз өткөнбүз, айтканбыз, дегенбиз. Биз уже ал элек, то есть ишке кирбеген объект үчүн биз уже кредиттин акчасын төлөп атабыз деп айтканбыз. Туурабы? Айтылган бул силерге баардыгына. Бирок ошол эле мезгилде азыр бул кредитти артка кайтарып бере албайбыз. Биз муну эртерээк ввод кылышыбыз керек. Камбалат 2-нин экинчи агрегатын срочном порядке ввод кылышыбыз керек. Конкурска эртерээк өткөрүп бүтүргүлө. Ишти баштасын. Ал ишти баштаганы биринчиден биздин мына таңкыстыктан чыгышыбызга чоң көбөлгө түшөт. Бул 120 мегаватт деген жөнөкөй мегаватт эмес. Туурабы? Туура. Силер азыр ошол 120 мегаваттты киргизе албай, биз кредиттин, то есть силер өзүңөр төлөп атасыңар. Но тем не менее ошол төлөп аткан кредитиңердин пайызын лучше элге айлык кылып көтөрүп берсеңиздер болмок деген мына түшүнчү. Эртерээк өткөргүлөчү. Эртерээк бүтүргүлө муну. Буну баары бүтүрүш керек. Биз азыр каалайбызбы, каалабайбызбы бул кредиттин акчасы төлөнүп атат. Ошон үчүн эмне тоскоолдук болот эртерээк бүтүргөнүңөргө бул конкурс? Бул боюнча биз акыркы жыл, 24-жылы бир топ сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк фонд менен. Алардын условиясына көнүп 3 лот коюлуп, конкурсту дагы өткөздүк, жыйынтыгын мына фондко сунуштадык. Жакын арада ошонун жыйынтыгын аныктоо боюнча февраль айында буюрса жолугушуулар болот. Кайсыл айда баштайсыңар? Ошону айткылачы, кайсыл айда башталат бул? Бул Кунус Кошалич баары эле энергетика министрлигине келип бизден, кандай десем, орусча айтканда, бизден зависит этип кеткен. Биз өз тарабыбыздан Минфин менен биргеликте ошол кредиттин мөөнөтүн узартуу боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Тибек Курманбеков, сизде кошумча барбы? Кошумча жок, биз жана ушул айтылган эле эмелер болуп атпайбы, биз да кат жибердик. Бүгүнкү күндө освоение биз жанагы төлөп аткан суммабыз, бул ошол только өздөштүрүлгөн сумманын основной средствосын как бы процентин төлөп атабыз. Биз бүгүнкү күндө $981,894 шаны как бы өздөштүрө алдык. Ошол сумманын төлөп бергенибиз $566,55 төлөп атабыз. Бул эң негизги суммасы, а проценти болсо 6,325 болду да. Ошону мындай толугураак айтсаңыз, бул коопчулук болуп аткандан кийин биз ошол иштетилген гана акчанын процентин төлөп атабыз десеңиз? Ооба, ошол иштетилген биз өздөштүрө алган сумманын негизинен акчасын төлөп атабыз. Биз азыр пока ошо берилген кредиттен иштетилген гана освоенный суммага гана төлөп атабыз депчи. Потому что бизде түшүнүк бар да, кредитти алып, бул деген талкуу болгон да, буга чейин да пленаркада талкуу болгон. Ошол жерде да айтылган, биз ал элек иштетерек, то есть ишке кире элек объектке биз өзү кредиттин акчасын төлөп атабыз деген сөз болгон да, сиз катышкансыз анда. Ошон үчүн азыр айткымыз атам. Бул акчаны биз освоение кылганыбызды гана төлөп атабыз депчи.
Туура? Мен сөзүм башында ошондон баштабадымбы. Биз только ошол өздөшүрүлгөн биз иштеп алган акчанын каражаттын гана основной средствосы менен полицияны төлөп атабыз. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Мен бул жерде сиздерге да бир особо айтып кетейин деп аткан сөзүм. Биздин ошол Камбараттан бирдин, Камбарат 2-нин биринчи агрегаты иштеп, ошол азыр экинчи агрегатына деп аракет кылып атабыз. Бул жанагы учурунда пандемия болду, бийликтер алмашты, ошол убактан чөйүлүп келип, мына бүгүнкү күнгө чейин чөйүлүп келатат, бүтпөй атат да. Ошондуктан муну эртерээк кабыл алып, биз кайрагандан буларга жардам берип, эртерээк муну Камбарат 2-нин экинчи агрегатын бүтүргөнгө, ошол конкурс эртерээк бүтүрүшүп, Жек Курманбек сизге дагы, Насим мырза сизге дагы эртерээк Талап Мкечке да айткыла. Эртерээк муну переговорга бүтүрүп, бир келишимге келип, эртерээк башташ керек мунучу. Баштап экинчи агрегатты даже үчүнчү агрегатка чейин азыртан аракет кылышыңар болот. Үчүнчү агрегаттын даже основаниясы бар да, туурабы, Насим мырза? Бар. Бар. Уже үчүнчү агрегатты баштаганга. Азыр биз жанагы чыккан кезде жана 30 мегаватт, 15 мегаватт деп айтып атабыз, булар эчтеке көп нерсени чечпесин билебиз анда элечи. А бу жерде ар бир биздин агрегатыбыз 120 мегаватт болуп атат. Колубузда турган нерсени, ошо бүтүрүп койгон нерсени биз баштап айтабыз. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, мен дагы ошону көтөрөм, ушуну эртерээк кабыл алып, муну ратиканы өткөрүп берип, анан буну башташ керек да. Камбарат 2-нин экинчи агрегатын эртерээк башташ керек.